Биздин денебиз 50 триллион клеткалардан турат. Алардын баардыгы ар кандай формаларга ээ жана ар кандай функцияларды аткарышат. Бирок ар бир клетканын ичинде ядро жайгашкан. Алардын ичинде 99,9% силердин гендериңер, калган гендериңер митохондрияда жайгашкан. Бардык гендердин саны 20 миңге жакын. Бардык гендер ДНКнын молекуласынын бөлүктөрү болуп саналат. ДНК бул дезоксирибонуклеин кислотасы. Эгерде ДНКны чойсо, ал гендерден турат, узундугу 2 метрге жетет. Бирок ал тыгыз жыйналып турат. Клетканын ядросуна батат. ДНК 2 чынжырчадан турган молекула. Курамында кант, фосфат жана 4 нуклеотиди бар. Аденин, тимин, цитозин жана гуанин. Алар генетикалык кодду түзүшөт. Нуклеотидтердин саны жана жайгашуусу особтун маймыл, уй, банан же адам болушун аныкташат. Гендин көпчүлүгү биологдун рецепти менен даярдалат. Ошол рецепттер укумдан тукумга берилип турат. Эгерде силердин чачыңар атаңардыкына окшош десе, демек силердин атаңардын чачыңардын гендерин, демек сиз атаңыздын чачынын генин алдыңар. Башкача айтканда, тармал чачты атаңардыкындай болуп ген аркылуу берилген. Бирок азыркы убакытка сенин чачың кыскараак. Гендер клеткалардын ишин башкарат жана белгилерди аныкташат. Клеткада гендер өчүрүп же болбосо күйгүзүп турушат башка гендердин иштешин. ДНКнын ири молекуласы гендерден турат. Алар болсо хромосомалардан турушат. Ар бир түрлөрдө хромосоманын саны ар кандай болот. Адамда негизи 46 хромосома болот. Жөнөкөй сөз менен айтканда, 23төн 2 жыйынды же 23 жуп маймылда болсо, 2 жыйынды 24 дана, башкача айтканда 24 жуп. Макака резус маймылында 21 жуп. Уйларда 30 жуп хромосома. Тооктордо 39. Дрозофил чымынында 4, бананда 11 жуп. Биздин хромосомалардагы ДНК канча пайыз? Башка организмдердин хромосомалары менен окшоштугу бар. 93% ДНК резус макака маймылы менен окшоштугу бар. 98,5% шимпанзе менен, а башка адамдар менен 99,5%. Биз бири-бирибизден эмнебиз менен айырмаланабыз? Бир нуклеоттик полиморфизмдер менен.